акча менен көп акчага тоюп ашып, бул жердеги мамлекеттик кызматкерлерди жергиликтүү бийликтер кыйнап атса, 10-дан 20-дан паспорт чогултса, силер дагы эл үчүн деп, мамлекет үчүн, ата мекен үчүн деп, ар бириңер бизге жүрөгүнө кирип 10-дан 20-дан иш тартып бердиңер. Кошунуңарды айткыла, туугандарыңарды айткыла, досторуңарды айткыла, жаш балдарды айткыла, аксакалдарды айткыла, баарыңар биригип туруп, бир мушундай түйүлүп, ата мекенди шайласак, биз барып бул өкмөттү, бул парламентти 1 минутта ордуна отургузбайбыз. Түп тамыры менен алмаштырып, курсагын сүйрөгөн жаңы министрлерди, депутаттардын баарын ордуна жап-жаш, тың, Тилекке окшогон, Эльмирага окшогон, Натальяга окшогон, Рискелдебекке окшогон бүт жап-жаш балдарды алып барабыз. Оштон буйрса, Абдулвахап Нурбаевди, Эмил Төлөндүбаевди, Жаныбекти, Сардорду, Керим Макеевди, Кыя Калдыбаев, Айгүл Наватова, бүт жаштарды Абдимитар экөөбүздүн биз айтабыз, дейбиз, алып кетебиз. Бирок, туугандар, Оштун баарын ээлеп алыпты деген сөзгө мен аякта уялып атам. Ушуларга жол бербейли. Эми Оштун элине ушунчалык эле баарыбыз эле сатылып, баарыбыз эле ушул акчаны тилемчилеп, баарыбыз эле ушулардан коркуп калдыкпы? Коркпойбузбу? Катуу турабызбы? Биргиндикте иштеп, ынтымак менен Ата мекен партиясын шайлап берет деп силерге терең ишенем. Рахмат. Мына ошондой ата мекендики жакшы колдоо, кол жаап койсоңуздар болот. Мына ошондой мекени үчүн иштейм деген эл азаматтарга. Мына баарыңыздар күтүп отургандай эле мына парламентте дагы ютубка киресиңби, теледе дайыма мындай какшап мына кыргыз элим үчүн, жерим үчүн деп сүйлөп келген бир гана депутат бар. Өкмөттүн депутаттардын катасын өзүнө көзүнө сайып көрсөтүп айтып келген, эл көйгөй инчечип берген, чындыктын камчысын чаап, халк жүрөгүнөн орундап, мына бүгүн Ош шаарына сиздердин алдыңыздарга келип отурган Жогорку Кеңештин депутаты, Ата мекен партиясынын Жогорку Кеңештин депутаттарына талапкер Рыскелди Момбековго берилет. Биздин Месси, биздин Роналдо. Жаштардан сөз алышта кыйын экен да. Ассаламу алейкум. Ортолуу Оштун жашоочулары, оңоюнан айтсам шайлоочулары, урматтуу улуу элдин урпактары, ушул жердин урматтары жана жалындаган жакшы сөздөрүн айтты. Өлкөнүн карызын айтты. Мен өз элибиздин парызын айтайынчы. Мен майдаланбай эле токотер жерин айтайынчы. Силердин ысып кеттиген окшойт. Biz buna 10 gün oldu Ata Meken Partiyasının talapkerleri 3 oblastı tügölümüne kıdırdık. 2 gün Talas'ta Ügüt menen jirdik, 3 gün Köl'de Ümit menen jirdik, 4 gün Çüy'de Küyüt menen jirdik. Küyüp bugün sizlerden aldığınarga geldik. Biz para vergen partiya emes biz bar vergen partiyabız. Bирок bizge uşul elge çıkkanыбыз, elдің алдына барганыбыз, биздин күндөн күнгө күчөп атканыбыз, бийликтин күндөн күнгө түтүп атканын билгиси койду да. Бизге болгон бүгүн куугунтуктар күч алып баштады. Бизге болгон бийлик тарабынан бут тозулар ушунчалык кыйынга турду. Биз ушинтип тиремчилеп ар бир айылга барып, район шаарларга барып, карапайым элдин добушун карызга сурап жүрөбүз. Карызга чогултуп жүрөбүз. А байлар паспортуңарды чогултуп жүрсө, бийликтегилер форбекиңерди чогултуп жүрөт. Туурабы? Мына административдик ресурс деген, каржылык ресурс деген, каршылык ресурс деген кагылышып жатат. Чындык менен байлык кармашып жатса, карапайым эл кайдыгер карап турат да, мен ушуга күйөм. Эй, кыргыздын намысын, кылыч кеспеген намысын, бүгүн намыс деген акчадан арзан болуп калбадыбы? Айыр деген тыйындан бекерге төмөн туруп калбадыбы? Ушул беле кыргыздын кылар иши. Ушул беле кыргыздын жигиттердин кылар иши. Айыр менен акча күрөш алса, биздин жигиттер жана байытта айткандай, чоку болот тоолордун бийик жери чокудай болот кыргыздын жигиттерсе, бүгүн кыргыздын жигиттери чоку болбой, соп болуп жүрөт. Жүрөт көрүнгөн партиянын эшигин акылап, илгери дүжүр чалдар көп эле, азыр дүжүр балдар көбөйүптүр. Мына апат каптап атат. Кечеги Кара Тумоонун апатынан арылган кыргыз азыркы апаттан арыла албайбыз. Ал апат менен организм күрөшсө, азыркы апат менен аң сезим күрөш керек. Байлар, бийлер жанагы жанар айтып кеткен 30 жылда ора албагандар
эми 40 жылда кылыч чабабыз дейт да, кыйратабыз деп туруп, алар баарыңарды паспортуңар чогулуп кетти. Паспортун берген кыргыз, намысын берген кыргыз. Намысын берген кыргыз, добушун берген кыргыз. Добушун берсе конушун берет, конушун берсе эртең мекенин берет. Эй, мекенин саткан кыргыз менен энесин саткан кыргыздын эмне айырмасы бар? Бүгүн кыргыздар ошол жоламан дөнөмайларга көбөйүп баратпайбызбы? Качан токтойбуз? Качан ушундан арылабыз? Ушул күйүт биздики үгүт эмес, күйүт менен жүрөбүз. Биз мына 10 күндүн ичинде 40га жакын жерди кыдырдык. Эл менен кыдырдык. Бизге ар бир жолугушуга 300-400 киши келип атты. Демек биз ар бир келген 1000 шайлоочунун 30-40%ын алып бийликтин эсине отуруп койдукпу, же ооматына отуруп койдукпу? Ошон үчүн биздин алдыбызга түшүп алар арам жол менен шайлоо баратат. Арамдар, байлар, бийлер 30 жыл кыргызды тоногондор кайра эле биз менен жарышка чыкты. Мына биздин балдар, мына жаштар турабы? Ушул жаш баштар менен жанагы ак үйдөн кеткен карт баштардын кармашы каражатка барып байланып атпайбы? Мына ушул элибиз дагы карап туруп кейисиң да. Мен айтпайт болчумун ушул сөздүчү. Адашып мени үйүмө келип атпайбы? Канча паспортуң бар деп. Мени добушумду сатып алайын десе кантип күйбөйсүң? Мен ушул жерден кайрылып атам, урматтуу Өткүрбек Асылбекович, Оразбек Найманович, жогорку борбордук шайлоо комиссары Нуржан Карманбековна. Бул балейни токтотпосо, эртең элдешик токтото албайт. Шайлоо, президент айткандай, таза шайлоонун деген талаптын талпагы ташка жайылды. Бардык шайлоо башка жак болду. Мындай шайлооду биз мына канча шайлооду башын жуттук, бирок мындай ыплас шайлоону көрө элек болчу. Биз дагы бир кездерде мына отурган Жанар, Элвира, Абдулахат бир партиянын карамагында шайлоо барганбыз, бийликтин партиясы. Бирок биз ар бир айылга барып программаны айтып, добушун шүтүп сураганбыз. Акча менен элдин добушун сатып алабыз. Эми акча менен добушун сатып алган адам кантип элдин өкүлүмүн, мен элдик депутатымды айта алат? Кантип айта алат? Кайсы бети менен айта алат? Акчага сатып алып туруп, анан кантип ошол элдин тарамын талаша алат? Мен түшүнбөйм. Биз көрбөдүкпү 5 жыл бою? Депутаттар жана Жанар айтты го, 100 келе атат деп. 103 келе атат. 4 спикер келе атат. 4 транспорт министри келе атат. 100ден ашык бурдагы чиновниктер келе атат. 30-40 губернатор келе атат, акимдер келе атат, көпөстөр келе атат. Анан алардын таймаша турган, беттеше турган командасы мына Жанар баштаган жаштардын жаңы дем командасы. Мына көрдүңүздөрбү булардын курамын? Жанар оратор, Тилек реформатор, Эльвира финансист, Наталья экономист, Абдулахат куруучу, мен буруучу, Каримберди ишкер, мен ишмер. Мына бизде Жанарды азыр турган турушунда өкмөт башына же парламенттин башына барса камчы салдырбай алып кетет, туурабы? Абылгазиевден 60 жашында иштейт. Аларда кызганыч бар. Жанар аларга жанагычтай көрүнүп атат. Жанардын жаңы командасына келтирбегенге болгон аракетин салып, капчыктардын бардыгын чачып, акча менен элдин добушун сатып алат да. Мен ушуга келип жүрөм. Мен ушун үчүн күйүп, үмүт менен жүрөм. Алар ушунча кыйын экен, алдыңарга келбейби? Бизде болтуп, добушуңарды сурабайбы? Программасын айтпайбы? Жок, келбейт, бербейт. Алар пара берет. Бишкекте кала берет. Алар бизде болуп мындай сүрөтүн деле албай атпайбы? Улуу болсо сүрөттөрүн илбейби, сулуу болсо сүрөттөрүн илбейби? Туура. Эми илгери кыргыздар баймановдарды таш менен шайлаганда, оштуктар, туугандар, силер баш менен шайлагыла. Анан жаш менен шайлагыла, олардын жашын карагыла. Дишин карагыла, ишин карагыла. Диштер ак, иштери так. Анан ушу балдар менен чалдардын шайлоосунда силер башка нерсеге көңүл бурбагыла. Баннерлерине көңүл бурбагыла, убадаларына көңүл бурбагыла. Силер эң иринде булардын тизмеден карагыла. Көрдүңүздөр да, кимиси кара жок, бардыгы жөнөкөй карапайым элден чыккан талапкерлер. Мына силерсиңер саяпкерлер. Кыргыздар, урматтуу оштук туугандар, Касым Тыныстанов,
Жүсіп Абдрахманов, Төреқұл Айтмановтар чындық үшін башын сайып, өз өмірлерін өлімге сайып бербеді. Азыр Қырғыздың ішінде жігіттер бар мы? Азболатбаев жүрбейбі? Чөнтөктөрүнө қолын салып, бай партиялардың есігін алдында. Уят, урматтуу жигиттер, Кыргыз, ата жұрт қиын кезде қабылғанда айласын әрбірін чағырған дейді. Азыркы біздің жигиттер чағырған болбайлы, сатылған болатпайбы, сағызған болатпайбы? Жүрүшпейбі, ошолор. Коомду иритип, коомду чиритип, ошол 30 жыл Кыргызстанды тоногон ояндар біздің артыбыздан келет. Же акчасын берет. 4 октябрда да башка шайлоо болбойт. Егер біз бұл шайлоодо же утулабыз, же кутулабыз, же Жанарды шайлайбыз, же аларды жайлайбыз, же аларды шайлайбыз, анда Жанардын колун байлайбыз. Башка жол жок, башка тандоо жок. Же Элмираны шайлагыла, же элитаны жайлагыла. Же акчасын алгыла, же айдап жолго салгыла. Башка силерде тандоо болбош керек. Же байлар, же тайлар, же чалдар, же балдар. Башкасы мен көрбөй турам. Ушул эки нерсени гана элден сурап жүрөм, ажыраткылачы. Биз жалгыз гана үмүт менен жүрөбүз. Биздин добушуңду сатпа, ата мекенинди сакта. Мына ушул добуш менен, ушул уран менен, ушул биздин ураныбыз, ушул биздин кураныбыз, башка жок. Жүрөгүбүз, тигинин жүрөгү, бунун жүрөгү, жүрөгү менен балекет калбайсың. Бизде андай эмес, бизде эл деген жүрөк. Эл үчүн иштеп берем деген жүрөк. Биз эл үчүн күйөп турган жүрөктөр менен жүрсөк, бизди жүдөтүп бүтүштү. Бир жерге барсак свет өчүрөт. Светти өчүргөндө чындыктын үнүн өчүрүп кое албайсың да. Жанардын сөзүн өчүргөндө менен карапайым элдин көзүн чукуп сала албайсың да. Ушуну түшпөгөн дөдөйлөр бар экен да. Силер да абайлагыла, шайлап алып дөдөйдү, баш оорулар көбөйдү дебей. Баш иштебесе буттун шары, баш иштебесе жұрттун шары. Байлап салып көппейни, шайлап алып көппейни деп, эртең арманда калбай турганда бул шайлоого барыңыздар. Сиздер Жаныден деген жаштарга жардам бериңиздер. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу жаштар чыкты. Карт башы мен. Элүүгө чыкканда. Артыбыздан чуркап айып салат, телевизорго тартып жамандап атат. Ушуларды кантип жамандайсың? Эмнесин жамандайсың? Кимиси каяктан жаман сөзгө аралаштырат? Аларды көрсөм, балдарымды коркот алат сүрөттөн. Баннерден эмес. Телевизордо чыксаң уктап калат. Үйдө аткан балам сорон калат. Анан ошолор биздин артыбызда келет. 5 жолу депутат болгон эме 6-чы жолу шайлап койдуп келип атат. Анан кыргыз ошонун акчасын карап кыя албай турат да, алып алсам уялбай дегенде кылып турат да. Мен бул жерге келген урматтуу оштук туугандар, паспортун бербегендер, намысын бербеген оштук туугандар келди деп эсептейм. Паспортун берип коюп, анан кийин бул жерге бети кызыл болуп келе албайт болсо керек да. Мен суранам, урматтуу оштук туугандар, эртеңки мекен үчүн, эл үчүн эң негизги шайлоо болот. Мындай тарыхый шайлоо болбойт. Же кадыр калыңдар жегет, же капчы калыңдар жегет. Эми кадыр калыңдар ушинтип калк аралап жүрсек, капчы калыңдар алар кара чемодандар аралап жүрбөйбү? Ошолордон арыла албай жүрөбүз. Качан арылабыз? Качан жарылабыз? Качан биз мекенчил деген жарлыкты тагынабыз? Улутчулдукту унутуп койдукпу? Улуу адамдардын, Аксыдагы балдардын армагы деле көрүп турат да. Апрель окуясында өмүрүн берген балдардын армагы, ошолордун эң иридеги негизги максаты, аруу тилеги таза бийлик, таза кол, таза шайлоо эмеспи? Ушул бийликтин кылган таза шайлоосу. Эң ыплас шайлоо башталды. Бардыгы акчанын күчү менен кетип атат. Мындай шайлоо жакшылык алып барбайт, аны силер жакшы сезип атасыздар, туурабы? Мынчалык эл дезген эмес. Азыр мына биз барган жердин бардыгына эл өзү келип атат. Булар мугалимдерди, врачтарды кубалап залга киргизип алып туруп анан үгүт иштерин жүргүзүп атат. Азыр кайсы жерге барба, күндүзү ушундай чогулуш, түнкүсүн отуруш, добуш, нары бери жылган добушка болгон согуш, туурабы? Ушул согушта же Жаңыден жеңиш керек, же Эскелдита жеңиш керек,
Же biz жеңебиз, же biz келебиз, же biz аларды көчүп кетебиз. Башка жол жок да. Башка бир жол. Анан bizdi korkutau, biz öngө korkpой тургандар топтолгонбуз. Башыбызды кесип алса дагы баш кесип, тилибизди кесе албайт да. Силер барсыңар да. Элдин негизги бийлиги бул элдик бийлик мына силердин колуңарда турат. Азыр президентте силердикинде бийлик жок, өкмөттө жок, парламентте жок. Мына бийлик силердин колуңарда турат. Мына биз келдик. Тизе бүгүн. Алар да келет. Балким анан акчасын берет. Бирок ушул 5 жылга бийлигиңерди карматып берип отурбашыбыз керек да. Бирок берип атпайбы жигиттер? Паспортун берип атпайбы? Ошол ана паспортун берип коюп, добушун сатып коюп, ана аялым кантип кыскарат ошол жигиттерди мен таң калам да. Сен каякта жүрдүң, эмнеге кечип келдиң деп. Ишиң эмне дейт да? Сен деле добушун сатпадың беле дейт да. Ушундай учурда улут мына биз бириктик. Жалаң жаштар биригип bir partiya менен чыгып атабыз. Биздин бүгүнкү күндө мына 40тан ашык чогулуш өткөрдүк. Эгер ар бир чогулушка бизге 300-400ден адам келип аткан, аларды эсептеп атат, бизди эсептеп атабыз. Демек биз 30-40% азыркы күндө ооматты же болбосо добушту салып койдук. Мына биз ушуну коргошубуз керек. Мына биз ушуну колдошубуз керек. Эгер биздин 30-40 мандатыбызды эртең оодарып кете турган болсо, анда эл аларды оодарып кетет. Туурабы? Алар биздин добушту сатып албаш керек. Bizde bunu karışka sorulaş gerek. Biz geldik. Vay belgine çalavla deniz sorularını sorup geldik. Çınında biz başka bile geldik. Karışka doğuş sorup geldik. Beresi gelbi, berbeysi gelbi. Hani 4. çaktarda özünger çeçesi gelbi. Tura, men bardık ele partiyalarda biz apakay deginden alısmın. Bar arasında akça tarkatmagan partiyalar var. En irdesler akça tarkatkan jana baylardın, biyilikteylerdin partiyaсын şaylama olur. Eğer alarda şaylay turgan bolsa anан 5 yıl boyu eştekeni aytpaylar, jön ele kısıp yaşaylar. Jön ele yaşayıp men aytım. Jön ele yaşayıp. Men eme mындан keyinki bizdin saparlarımız Batken, Jalalabat, Oş Çerkesinde dolantırat. 20 gün kaldı. Taqdir çeçe turgan, taygastuunu geçe turgan mezgilge. Bul jolu biz aldanbaylı. Menin bir ayağında tamakta urgap ketкен. Janasın tamak orup, men жүрөгүm orup. Turgunbek Bekpolatov деген agam бар эле. 2 жыл бурун өтүп кетти, ошонун мындай деген ыры бар. Мыйзам бүгүн буйралаган төбелең акчалуулар менчигине ээлеген, төрдү чанып төбөбүздө олтурган төрөлөр көп, төө деп айтсаң бе деген. Калп айтуудан алышканбы мелдешип, кара күчкө кыйкырышат элдешип, сурап көрчү, аста оозуң кайсы деп, чычайышып, бурундарын көргөзүп. Карасаң ey, каны жаны бирдигин, чырмалышып алган байлык бийлигин, ак алкымдын кабыргасы кайышат, көтөр албай ата журттун түндүгүн. Ордо тарап чүкө болуп чертилип, кыргыз жери кемит улам кертилип, очорулуп онтоп жатат бекеним, омурткасы оңбогондой мертинип. Келди кезек керегине жарасын, күтөт элим азыркынын манасын, тамырыбыз куурап кете электи, табалычы айыгунун табасын. Жаралгандай жегенге жалам эле, алам эле деп жүрүп анан эле жырткыч болуп кетипсиң, жыла салгыр ишиң жүргөн ошондой заман эле деп коем, заман эле, заман эмес тапкан жол жаман эле, шылуундарга шыбага болуп өлкө жашап келе жатат эл араң эле. Çağına kolda koyboy, emi bürüşbey, jaltaqtıqtan arılalı, çürüşbey, kelgile bir jarılalı. Uykusu жүрө бербей, ар бирибиz никенчилик деген жарлык тагылалы. Бар болуңуздар. Мына ушундай алды мекен жаңы дем партиясын колдойт дегендер болсо, дүркөтө бир кол чаап койсоңуздар болот. Мына алдыңыздарга келип отурат бүгүн. Ар дайым ийгилик жолуңуздарда болсун. Урматтуулар, кадыр бар тугария, батасын бери сагып жаткан дарыя дейт, сыйлабасаң да барысын сыйлаш керек, карысын дейт. Бул жакта биздин аксакал атабыз дагы сөзгө чакырсаңар деп турат. Бул жака Абдыкадыр Урунбаев аксакал атабыз чакырып коелу, уруксат этиңиздер.
Assalamualaikum rahmetullahi barakatuh. Ben Çavdar'ın komandasından geldim. Baldar için. Baldar için geldim ben. Ben Çavdar'ın komandasından geldim. Baldar için. Valla. Öyle gelgen Çavdar'ın bardığının göğü görüntü. Bak. Gelgen Çavdar'ı kap-kara. Bayan insan, iki insan. Bir tane aşağı dizilike. Abanganlar. Hey karapayım kalk oylum. Hey! Bir tane aşağı 2 saat gidelim. Gelgen insan 2 gün olur. Hey! Hey! Özünüz emez, ne öyle üzgün güyüyor bayım? Hey! Bizi güymeyi de! Ne öyle üzgün güyüyor adamına? Ulardı kaldı vargan adam. Kır orada, kır. Hey! Allah Teala'm görüp de. Bilip bırak. Hem işin kaşık eti o da. Hem işin ağaçası geleydi. Allah oğlum, narazı olun. Hey! Mikrofonu da amin armağan resmin. Ben özüm geldim ben. Hey bizim başımızda iş çıkındı. Parmağın geriyiz, parmağın teşiyiz kalmadı. Bana şunu cevap verin bana. Şu parçaya cevap verin. Boşan için gelip oturan beni çağıran yok. Ben özüm geldim. Ben buna tanımayın dağı. Familyasını kına oğam. Hey parçanın iş kalaş gerek emez. Parçadan familyaları kaçtı, familya. Familyaları kaçtı, kaybedecek. Ata mekanda boş gerek. Başka mekanda boş gerek. Buna şunları oradayız hey. Oradayız. Sırakalarım. Ey çocuk. Karabayım kal. Öğüttüresin biriktiresin. Yemek kısaca. Doğru. Hey Cenab-ı Allah. Sen özü dirisin. Bilimsin. Görüçsün. Uğuçsun. Tahlilsin. Senin 99 sıfatın var. O şu sıfatlarından çok degende bilemenen. Buna şu bugün başkanlar bizim adımıza gele oturan. O şu sıfatların önümüzde yardım edin. Bizge tıyın gereği yok. Buna ait vatandaşları. Bizim başımızda kanday göyletse şu bizim soru cazvalganda Hey benim kaldırayım şunu yarattı. Bunu cazvalganda yüreklerini taptı da bunlar. Şu yüreklerini tapkan kişiye dua verirsek vallahi. Ey yarattın Allah. Dünya yüzünde tışlık olsun. Tokçuluk olsun. Bereket faiz olsun. Gelgenlerin del soluğu kim olsun. Birinci del soluğu olsun. Cenab-ı bizge dahi aşın gelgen yaşlarına, ağında duran yaşlarına del soluğu olsun. Ey Allah amin. Bereket faiz getmesi diyorlar, taşka bereket akşam diyordu beni. Bunlar şu balların ardın, kızların ardın, şaşılık günlerin görürler. Ey Çalışkan Allah, her türlü belalardan, kısıklardan, pandemiyeden, koronavirüsten özünceklerin, otobatından, soğubatından, şımalıbatından, her türlü kısıklardan özünceklerin. O şunun arkasında buna bir sen saktaysın, algan, pişerek bir kembe aldırdın, o şunun yaşlar, köyü vaktaş kalktay. O ne? Şunların den soğuklar çınmasın, übüleşler piştikmasın, evet, şairlığa gelip, buna şu özleri sıranganday, çok degende 10'dan kişi yap gelip, 4. oktyabr günü, Konuşmaya yaratın gelişim. Öyle. Olin. Canlarga geliniz. Asa kaldım. Çık onu. Orman tuttuğanda. Öterim. Bunday uçurum olup kaldı. Ozgur'un eli. 2000 diye adam bir bay kişiмен sotlaşattı cezalaşıp. 20 yılda çeçabay yurttur. Bir kişi bay, oligark. Anan 2000 Jönökköy turgun. Buna Ozgur'dun. 200 gektar жердің тағдыры бойынша. Ушул аксакалдар барбалы агуйду сагылап жүрүшөп, адилеттик издеп, калыстык издеп. Мына ошону Абдубакат Нурбай экөөбүз кабыл алып, сүйлөшүп, парламентте 3 жолу көтөрдүк. Өкмөттү чакырып, ызылдап жүрүп ушул жерди 200 гектар жерди. Мына карапайым эл тарабына чечип бердик. Мына ушундай мисалдар толтура. Үрүскелди Байке менен Элвира Сурабалдиеванын кабинетине барсаңар, бүт карапайым адамдар. Берки байларына барсаңар, чемоданын көтөргөн, резюмесин көтөргөн, мени кайсы кызматка коесуң деп содалашып жүргөн адамдар. Айырма асман менен жердей. Анан мына Ошто, мындай Ошто бир Сицилияда калабыз дегендер бар.
Afganistan'da эле кандай агыбыз кылганы калды булар. Менин айтканым болот. Мен хаммын деп. Жетекчилим бар. Мына мен силерге азыр бир учур айтып коеюн. Бул жака чакырат мени артка. Чыксам өзү bir evinden ötüp kalgan baykuş kişi. Gürögün söylep, şıpırgısını söylep geliptir. Hoş тазалыкта işteyim deyip. Balдар deyip. İnternetten gördüm deyip. Büt jakşı kamаны жолсуң ата мекенди колдойн деп келдим эле. Бирок паспортумду чогултуп, анан азыр мага телефон келди дейт. Сен ошол жерде жүрөсүң го деп. Мен иштен алып койсом эмне кылам дейт. İşten alıp koysa biz işte yaparız. Bizdin mı? Жетекчиликке eskертip koyuş gerek. Bakış karapayım adamısın. Emin uşul şıpırgısın söylep köçe тазалап жүрген kişinin pasportunu alıptır. Bunu айтпай, sen айтқан чын дейт bizim бармağımızды мынага bir нерсеге бастырып алды дейт. Значит, biz ошол партияга береткенбиз да дейт. Көрдүңөрбү? Булар элибиздин жакырдыгынан, жумушсуздугунан пайдаланып, ошону кыянаттык менен пайдаланып атпайбы? Ошондойго каршы тура турган жападан жалгыз ата мекен партиясы ушул жерде тургандар болуп атат. Бирөөсү да коркпойт. Булардын туугандашкан, кылымдашкан, куда сөөктөшкөн системасына каршы турабыз. Азыркында жөнөкөй адамдардын, мына ошогон, сизге окшогон аксакалдардын бүт карапайым адамдардын укугун коргоого күчү жетет. Эми туугандар, элестетип көргүлөчү. Парламентти ушул ата мекенсиз, ушул курамсыз элестетип көргүлөчү эмне болот? Каалагандай майталкан, сүткөл заман. Бирөөсү бажыны, бирөөсү салыкты, бирөөсү финполицияны, бирөөсү бүт басып жатып алып жешет. Булар дагы баягысы керек. Ошондуктан силерге урматтуу туугандар, чоң миссия алдык. Ар бирибиз 10дон, 15ден, 20дан, 30дан адамды көндүрөлү. Баарына каршы бербеде үгүтүп атпайбыз көпчүлүгү. Баарына каршы деген бул байлар менен бийлик күтүп келсин деген эле сөз да. Баарына каршы берсек, анда бийлик врачтардын, мугалимдердин жана административдик ресурсту колдонуп, ошолор келет да баарына каршы берсең. Баарына каршы деген сөз бул ата мекенге, реформага, бир болго каршы деген эле сөз. Баарына каршы бербеш керек. Баарына каршы берсең, байлар баары бир жетиштүү деңгээлде добушун сатып алганга жетет. Акчасы мээрден алардын. Бийликтин камчысы күчтүү, коркутуу үктү менен алат. Ошондуктан ар бириңерден биз жакшы добуш күтөбүз деп ойлойм. Рахмат. Кимде ким суроо болсо биз ысыкта күттүрүп койдук.